Закондо айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Арасында кыргыз жарандары бар. Орусияда мигранттардын ортосунда массалык мушташуу болду. Орусияда 500-гө жакын Кыргызстан менен Тажикстан жарандарынын ортосунда массалык мушташуу орун алды. Бул тууралуу маалыматты Орусиядагы Кыргызстандын элчилигинен тастыкташты. Маалыматка караганда, жаңжал 23-июнда Иркутск облусундагы Кавыкта газ конденсаты кенинде болгон. Пикир келишпестик тамактануу учурунда кимдир бирөөлөрдүн ашканага кезексиз кирүүгө аракет кылганы менен башталган. Тамактангандан кийин эки тарап өз ара сүйлөшүүгө аракет кылган. Жыйынтыгында массалык мушташуу башталып кеткен. Орусиялык басылмаларынын жазганына ылайык, пикир келишпестиктен улам 10 адам — Маматов, Жоршанбиев, Нармуратов, Алмазбеков, Билалов, Сайдалиев, Атырбеков, Сафаров, Искандар аттуу жарандар жаракат алышкан. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча, жаракат алгандардын ичинде кыргызстандык 5 жаран бар. Алар ар кандай оорулуктагы жаракат алышканы, бирөөсү ооруканага жаткырылганы кабарланды. Учурда полиция кызматкерлери тарабынан окуя иликтенүүдө. Булак Супер Кежи. Евгений Пригожин 2 күндөн кийин билдирүү жасады. Конкорд компаниясынын басма сөз кызматы Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын лидери Евгений Пригожиндин билдирүүсүн жарыялады. Вагнерчилер Орусияда бийликти кулатуу эмес, наразычылык акциясына чыгуу үчүн жүрүшкө чыккан. Жүрүштүн максаты Вагнерчилердин жок болуп кетүүсүнө жол бербөө болгон. Биз өлкөдө бийликти кулатуу үчүн эмес, наразычылык акциясына чыктык деп айтылат маалыматта. Пригожин Беларустун президенти Александр Лукашенко Вагнердин согушкерлерине колун сунуп, өз ара пайдалуу чечимдерди табууну сунуш кылганын белгиледи. Ишкер аны менен сүйлөшкөндөн кийин колонналар артка бурулуп, дала лагерлерине кеткенин баса белгиледи. Эске салсак, 24-июнда Орусиядагы Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын лидери Евгений Пригожиндин Москвага жасаган жүрүшүнө байланыштуу өлкөдө контртеррордук режим жарыяланган. Булак Супер Кежи. Москвада контртеррордук операцияга байланыштуу киргизилген чектөөлөрдүн бардыгы алып салынды. Бул тууралуу орус басылмалары жарыялады. Маалыматка ылайык, москвалыктар 26-июндан баштап мурдагыдай эркин жүрө алышат. Шаар мэри Сергей Собянин 1-июль күнү мектеп окуучуларынын бүтүрүү кечеси да боло турганын маалымдаган. Эске салсак, 24-июндагы Орусиядагы Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын лидери Евгений Пригожиндин Москвага жасаган жүрүшүнө байланыштуу өлкөдө контртеррордук режим жарыяланган. Ал эми шаарда коомдук кыймыл чектөөгө алынып, массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Булак Супер Кежи. Түндүк Кореяда 100 миңден ашык адам АКШга өзөктүк сокку урууну талап кылып көчөгө чыгышты. Түндүк Кореянын баш каласына 10 миңдеген адамдар көчөгө чыгып, өлкө лидерин АКШга өзөктүк сокку урууга үндөштү. Бул тууралуу бүгүн 26-июнда чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалымдалгандай, кечээ 25-июнда Пхеньянда Корея согушунун башталышынын 73 жылдыгына арналган митингге 120 миңдей адам чыкты. Митингчилер Кошмо Штаттарды жок кылуу максатында өч алуу согушуна чакырган урандар менен чыгышкан. Алар АКШнын бардык материктери биздин атышуубузда жана империалисттик АКШ дүйнөнү кыйратуучулар деген урандар менен плакаттарды кармап турушкан. Ага ылайык жергиликтүү маалымат каражаттары, анын ичинде Кореянын борбордук телеграф агенттиги бул күнү Түндүк Корея азыр АКШнын империалисттерин жазуу үчүн эң күчтүү абсолюттук куралга ээ жана бул жердеги өч алуучулар душмандан өч алуу үчүн эмес, майтарылбас эрк менен күйүп жатышат деген маалыматтарды жарыялашкан. Мындан тышкары Түндүк Кореянын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү АКШ өзөктүк согушту тутандыруу үчүн катуу аракет жасап жатканын жана Вашингтонду аймакка стратегиялык активдерди жөнөткөн деп айыптап жатканын расмий билдиришкен.
Эске салсак, ушул жылдын июнь айында Түндүк Корея өзөктүк арсеналын көбөйтүүгө ниеттенип жатканы белгилүү болгон. Түндүк Кореянын жетекчилиги коргонуу чөйрөсүн жарым аралдагы коопсуздукту камсыз кылуу үчүн куралдарды иштеп чыгууга жана өзөктүк потенциалды чыңоого көңүл бурууга чакырды. Ал эми ушул жылдын апрель айында маалымат каражаттары Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Америка Кошмо Штаттары менен Түштүк Кореяга каршы туруу үчүн чабуул коюучу өзөктүк экспансияны кыйытты деп жазышкан. Пхеньян Вашингтон менен Сеулдун биргелешкен аскердик машыгуулары агрессивдүү мүнөзгө ээ деп эсептейт. Буга байланыштуу кедр лидери кыска мөөнөттө армиянын санын көбөйтүүгө буйрук берген. Кулак супер кежи. Талибан лидери Ооган аялдарынын укугу кеңейтилгенин билдирди. Талибандын лидери Хайбатулла Ахунзада Ооган аялдарын салттуу эзүүдөн бошотуп, аларга эркиндик адам статусу берилгенин билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда мындай билдирүүнү Ахунзада Курманайт майрамына карата айткан куттуктоосунда билдирген. Билдирүүдө Талибан режиминин жетишкендиктеринин арасында аялдардын эркин жана татыктуу адам катары статусун калыбына келтирүү болгону жана бардык институттар аялдарга никеге туруу, мураска ээ болуу жана башка укуктарды камсыз кылууга көмөк көрсөтүүгө милдеттүү экени баяндалган. Ошондой эле жаңы режим аялдарга ислам шариятына ылайык жайлуу жана бакубат жашоону камсыз кылуу үчүн маанилүү кадамдарды жасаганы айтылат. Эске салсак, 2022 жылдын март айында Ауганстанда орто жана жогорку класста окуган кыздарга мектепке барууга тыюу салынса, декабрда башталгыч класстын окуучуларына да тыюу салынган. Мындан сырткары аялдар университетте билим алуу, парктарга баруу, эл аралык жана бейөкмөт уюмдарда иштөө укугунан ажыратылган. Булак супер кежи.